Саламатсыңарбы окуучуларым? Саламатсыз эжеке. Окуучуларым, бүгүнкү сабакка болгон даярдыгыңар, маанайыңар кандай? Эң жакшы. Азаматсыңар балдар, отургула. Урматтуу окуучуларым, силер күндө эртең менен мектепке шашып келип жатканыңар үчүн мен силерди аябай жакшы көрөм. Анан билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт. Могул эмне эле? Эжеке, бул бакалашка. Жок эжеке, буну биз жакта бөтөлкө дейт. Ооба эжеке, бөтөлкө. Туура айтасыңар балдар, бул желим бөтөлкө деп аталат. Бул бөтөлкөнү биз адам деп алып алалы, ал эми капкагын биз каалоо жана максат деп алып алсак болот. Ошондой эле бул бөтөлкөдөгү сууну биз илим деп алып алалы. Качан гана биз мына бөтөлкөнүн капкагын ачып, бул сууну куйганыбызда гана эмне бөтөлкөнүн ичине суу эмне болуп атат? Түшүп атат, Эгерде бул капкакты ачпай туруп, биз муну көлгө таштайбызбы, кайсы жерге таштасак дагы эмне болот? Ичине бир дагы суу кирбейт. Ал жылдар бою турса дагы ичине суу кирбей тура берет. Ошол сыңары силер дагы ушул бөтөлкөнүн капкагын ачкандай мээңерди ачып, койсоңор, билимге болгон умтулууңар, акылыңарга акыл кошуп, билимиңерге билим кошот. Келгиле балдар, анда биз мээбизге жана денебизге көнүгүү жасап алабыз. Мен көрсөтөм, силер кайталайсыңар. Биздин тилибиз Өз тили. биринчи топко Акылай, Руслан, Кенжегүл, Бекболсун, Нурай, Эркинай, Нуркыз, Айша болот. Тарыхчылар тобуна, келип отургула. Ал эми биздин экинчи топко замандаштар тобуна Жолборсбек, Нурислам, Дастан, Арсен, Эрбол, Таңжарык, Айзат, Асылбек отурат. Кийинки биздин үчүнчү топко Асема, Сабина, Алина, Чыңгыз, Аяна, Таалайгүл, Асылай, Эдил отургула. Биз анда силер менен балоонун критерийлери боюнча таанышып алалы, доскага көңүл бөлөбүз. Эгерде кыргыз адабий тилин өнүгүшүн түшүндүрүп бере алсаңар, өнүгүү этаптарын туура жана толук айтып бере алсаңар 2 балл, ал эми айрым этаптарын гана айтсаңар 1 балл болот. Кыргыз адабий тилинин бүгүнкү абалын талдоо, азыркы абалы тууралуу так маалымат берип, мисал келтирсеңер 2 балл, ал эми жалпылап түшүндүрүп маалыматты так айта албасаңар, анда 1 балл берилет. Сүйлөө маданияты жана активдүүлүк, так түшүнүктүү жана адабий тилде сүйлөп, активдүү сабакка катышсаңар, анда 2 балл, ал эми кээде ката кетирип, аз да болсо топко салымын кошо алган балдарга 1 балл берилет. Сабактын аягында 6-дан 9-га чейин балл алган топ 5 деген упай алат. Ал эми 4-төн 5 деген балл алган окуучу 4 упай топтойт, 2-3 балл алган окуучу 3, ал эми 1 балл алган окуучу бул 2 дегенди билдирет. Сабакта ар бириңер жооп берген балыңарга ушул чүкөлөрдү алып кетесиңер. Ким сабактын аягында канча чүкө топтосо, ошончо балл алган болот. Келгиле окуучулар, биз жаңы темага киришерден мурда өткөн теманы кайталап алалы. Келгиле окуучулар, доскага ким чыгат? Анда тарыхчылардан Айша, тилчилерден Айзат, замандаштардан Бекболсун доскага келгиле. Адам тилинен табат. Туура, Азаматсың, отур. Ал сиздин тили 6 кулач. Азаматсың, эң сонун. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Баракелде, эң сонун, отургула. Эми балдар, туура жооп бергендерди баалап кетели. Айша, эң сонун. Тилчилер тобунан Айзат, замандаштар тобунан эң жакшы жооп берген Бекболсун, Азаматсың. Балдар, эгер тил тирүү организм болсо, анда кыргыз адабий тили бүгүн гүлдөп жаткан учурбу же жандандыруу бөлүмүнө муктаж деп ойлойсуңарбы? Замандаштар тобунан Акылай жооп берсин. Ооба эжеке, азыр замандын талабына жакшы кыргыз адабий тили өнүгүп өсөдө. Замандаштар тобунан Акылай, өтө сонун, тыкылдап, сонун жооп бердиң, Азаматсың. Баракелде. Балдар, бүгүнкү темабыз кыргыз адабий тилинин өнүгүшү жана бүгүнкү абалы деген тема боюнча сөз кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты
Силер кыргыз адабий тилинин тарыхый этаптарын, анын ичинде байыркы жазуулардан баштап бүгүнкү күнгө чейин алфавит өзгөрүүлөрүн, манас эпосунун ролун, бүгүнкү көйгөйлөрдү, жарнактарды, каталар терминдердин жетишсиздиги же орусча англисче аралашуу сөздөрдү сабактын жүрүшүндө билесиңер. Андан кийин топто иштөө, критикалык ой жүгүртүү, функционалдык сабаттуулук, тилди турмушта колдонуу, чечим кабыл алуу көнүмдөрүн өзүңөрдө өнүктүрөсүңөр. Андан кийин биз кыргыз тилинин өнүгүү этаптарын жана азыркы коомдогу маанисин түшүнүүгө биз эмне кылат экенбиз? Үйрөнүп тарбияланат экенбиз. Урматтуу окуучулар, биздин адабий тилибиз бул күнгө кандай жетип калды, кандай тарыхты башынан кечирди, биз алдыда билебиз, Келгиле анда. Таштар сүйлөйт дейт. Таштар кантип сүйлөшү мүмкүн? Таштар тобунан Эрбол жооп берсин. Бул мезгилде кыргыз тилинин негизги пайдубалы куралган. Ошол убакта түрк элдери Орхон Энисай жазууларын пайдаланышкан. Орхон Энисай жазуулары ташка чегилип жазылган. Азаматсың, эң сонун. Эми экинчи шарды жарып көрөлү. Тил орто кылымда дейт. Ким жооп берет? Тилчилер тобунан Айсат жооп берсинчи? Тил орто кылымда ар жагынан өнүккөн дагы, бир жагынан артка кеткен дагы. Мисалы 18-кылымдарга туура келип калат экен. 18-кылымда кыргыздар ошо араб алфавитин колдонушкан. Араб алфавитинен башка жакка кат жазып, башка жактар менен ошо тил менен сүйлөшүшкөн. Азаматсың, баракелде. Үчүнчү шарды жарып көрөбүз. Озеки адабий тил дейт. Ким жооп берет? Тарыхчылар тобунан Асылай жооп берчи? Кыргыздар озеки чыгарманы оздон озго айтып келишкен. Мисалы, манас эпосун алып карасак болот. Ошо айтып берсем болобу эжеке? Болот. Hey, муну угуп манастын кары чыгып бетинде, чары чыгып көзүндө, ошондо кошойго айтып турганы. О, күрмөгүм күндөй турганда, күрөктү кантип берейин, күчөгөн экен буга апыр бүгүн көрпөлдөшүп көрөйүн, айдыгым айдай турганда, аргыма кантип берейин, алжыган экен буга апыр бүгүн алып урушуп көрөйүн, атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн, жегит бери колдосо, жени канын төгөйүн, кычкыла барың жолундан, камакты беттеп келейин, ушу ажылданган капырды мен бүгүн калканын жерге төгөйүн. Муну угуп манастын кары чыгып бетинде, чары чыгып көзүндө, ошондо кошойго айтып турганы. Азаматсың, Асылай, эң сонун, Дагы бир жолу кол жаап коелучу. Бүгүнкү тема боюнча эң сонун ой пикирлер бөлүштүрдү. Тарыхчылар да өзүнчө эң сонун жооп берди. Тилчилер дагы аябай орчундуу маселени коюп жооп берди. Ал эми замандаштар дагы өзгөчө замандын талабына ылайык жооп беришти. Азаматсыңар, эми биз кийинки бөлүмгө өтөбүз. Биз анда Өзгөн районунан чыккан Алтынбек Исмаилов деген акыныбыз бар. Ошол акындын ой пикирин угуп көрөлү. Учурда таптаза нукура кыргыз тилинде сүйлөгөндөр өтө сейрек кездешет. Биздин Алтынбек Исмаилов акыныбыз туура айтып жатабы балдар? Кыргыздын улуттук буюмдары го жүрүп көрчүбүз. Кыргыздын улуттук буюмдары арендага берилет дейби. Улам улуттук буюмдар арендага берилип жатат. Аренда деген сөз орус тилинин сөзү. Негизинен кыргыздын улуттук буюмдары ижарага берилет деп жазыш керек. Катачылыгын оңдоп койгоңор үчүн рахмат силерге. Асылай, Нуркыз, өзүңөр үйрөнгөндү башкага үйрөткөнүңөр үчүн жарайсыңар силер, азаматсыңар. Ал эми ошону туура кабыл алып, үйрөнгөн үчүн Асемага дагы бал беребиз. Бул биздин билим сандыгыбыз. Мунун ичине атайын суроолор жашырылган. Ар бир топтон 2 окуучу алып, топ менен иштеп жооп беребиз. Кайсы топ даяр болсо жооп беребиз. Руслан, тур, сен жооп берчи. Бул жерде балдар завтра урок болбойт деп жазылыптыр.
Бул жерде сөз туура эмес жазылып калыптыр. Завтра урок болбойт деген ордуна эртең сабак болбойт деп жазыш керек эле. Азаматсың, туура, Биз упай беребиз. Тилчилер тобунан ким жооп берет? Кечээ мамашаны поздравить эттим. Бул жерде сөздөр туура эмес белгилип калган. Кечээ апамды куттуктадым, болуш керек болчу. Туурабы балдар? Азаматсың. Замандаштар тобу даярбызбы? Жооп бергени? Ким жооп берет? Мен. Жолбош тур. Бул жерде уулум Дамашкаңды аткар деп жазылган. Бул жерде Дамашка деген ката жазылып калган. Бул жерде уулум үй тапшырмаңды аткар деп жазылыш керек. Ошондо туура болот беле? Азаматсың. Балдар, биз сабагыбызды бүгүн бушуктайбыз. Бул батмакка силер бүгүн сабактан эмнени алдыңар, эмне көйгөйлөрдү чечтик, бизде кандай көйгөйлөр бар экен, баарын ушул батмакка түшүрөсүңөр. Акырында биз кандай чечим кабыл алышыбыз керек? Канткенде биздин адабий тилибиз өнүгөт жана биз аны дамытап сактайбыз. Ошол боюнча батманга жазып бересиңер. Урматтуу окуучулар, берилген тапшырмаларды аткарып бүттүкпү? Анда аткарып бүткөн болсок, келгиле доскага ар бир топтон 2ден окуучу тапшырмаларды көтөрүп келгиле. Доскага чыгып жактап беребиз. Кыргыз адабий тилинин көйгөйлөрү. Интернет булактарында кыргыз тилиндеги сапаттуу маалыматтын аздыгы. Анын чечими. Кыргыз тилин жасалма интеллектте өз орду менен колдонуу. Мисал алсак, ChatGPT, Gemini жана башкалар. Кош тилдүүлүктүн терс таасирин кыргыз орус. Ал бул маселенин чечими үй бүлөдө жана бала бакчадан баштап туура, таза кыргыз тилинде сүйлөөгө үйрөтүү. Кыргыз адабий тилинин көйгөйлөрү, көчөдөгү көрнөк жарнактардын тили нормаларына жооп бербегени. Жана анын чечими жарнама берүүчүлөргө тил нормаларын сактоо боюнча айыппулдарды киргизүү, жоопко тартуу. Кыргыз адабий тилинин көйгөйлөрү төмөндөгүчө. Социалдык тармактарда жана жарнамаларда адабий тилдин нормасынын бузулушу. Алардын чечимдери мамлекеттик мекемелерде жана иш кагаздардын адабий тилди нормасына катуу көзөмөлгө алуу керек. Илимий техникалык жана бизнес чөйрөлөрдө орус же англис тилдерде көбүрөөк колдонулушу. Жаштар үчүн кызыктуу подкасттарды, китептерди жана кинолорду сапаттуу кыргыз тилинде чыгаруу керек. Балдар, биз сабактын башында сабакка максат койгонбуз, Ошол максатка жеттикпи? Азыр карайбыз. Биз кыргыз адабий тилинин тарыхый эстеликтерин жана андагы байыркы жазуулар, ошону менен катар Манас эпосунун ролун, бүгүнкү көйгөйлөрдү, туура эмес жазылган көрнөк жарнактарды, ошолор боюнча толук түшүндүкпү? Жакшы, азаматсыңар. Биз топтордо активдүү иштедик, Анан критикалык ар кимибиздин өзүбүзчө ой жүгүрттүк. Ошону менен өзүбүз ошол көйгөйдү коюп, кайра чечим кабыл алдыкпы? Чыгардыкпы? Кыргыз тилинин өнүгүү этаптарын жана азыркы коомдогу маанисин түшүп, биз мындан кийин кыргыз тилин даңктап, сыйлап, өнүктүрүүгө эмне кылат экенбиз? Салымыбызды кошот деген чечим чыгардык, Биз ар бир топ өзүбүзчө көйгөйлөрдү чечип, ошолорго корутунду чыгарган үчүн ар бир топко 2ден балл берем. Баарыңар азаматсыңар, көйгөйлөрдү сонун чечип бердиңер. Сабактан алган упайларды эми эсептейбиз. Ар бир топ өзүнчө эсептегилечи, канча упай топтодук? Тарыхчылар тобу силер канча балл топтодуңар? 10 балл. Азаматсыңар. Тилчилер тобу силерчи? 9 балл. Азаматсыңар. Замандаштар? 10 балл. Азаматсыңар. Демек, замандаштар менен тарыхчылар 10 балдан, ал эми тилчилер 9 балл топтоп, баарыбыз бүгүнкү сабакты эмне кылдык? Ийгиликтүү жыйынтыктап алдык, Азамат. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма кылым карткан кыргыз тилим деген темада эссе жазасыңар. Анда мазмундун темага дал келиши болушу керек сөзсүз, ага 2 упай берилет. Ал эми ойдун байланыштуу берилишине 1 упай, тил байлыгы оригиналдуулугу 1 упай, сабаттуулугуна 1 упай болуп, ошентип 5 упай берилет. Үйдөн тапшырманы аткарып келебиз. Бүгүн биз кыргыз адабий тилин өнүктүрүү үчүн көбүрөөк китеп окушубуз керек экен, балдар. Анда мен силерге китеп куржунубуздан Чыңгыз Айтматовдун китептерин ар бириңерге берем. Бул китепти үйдөн окуп, кийинки сабакка эссе менен кошо талдап алып келесиңер. Урматтуу менин окуучуларым, бүгүнкү сабакка аябай сонун катышып бердиңер. Баарыңарга терең ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Саламатта баргыла.